Садыр Жапаровдун Өзбекстанга мамлекеттик иш сапарынан кийин бир катар чечилбей жаткан маселелер чечиле турган болууда. Көпчүлүктү түйшөлтүп келген чек ара көйгөйү да 3 айга жетпей чечилерин Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин так айтканы Өзбекстанга канаат таш жайгашкан аймактардын элин кубантып турат. Жазуучулук менен алектенип келаткан Бегижан Ахметов чек ара көйгөйлөрүнүн улам Өзбекстанда жашаган туугандары менен катташа албай калган. Эми эки өлкөнүн президенттеринин жолугушуусунан соң чек ара маселеси Өзбекстанга кеңири кирип чыкканга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп кубанып турат. Эки мамлекеттин ортосунда бир 15-20 жылдай мамилелер бир соок болгондо, чегелер бекилип, анан карым-катнаштык токтоп калган. Анан жана экономикалык, маданий, башка бир жөнөкөй элдер деле бир туугандарына үйүнө бара албай калышкан. Албетте, biz mana egemenlikке жетишкенибизден бери 30 жылга болуп калды. Мына август айында 30 жылды байрамдайбыз. Мурунку президенттер барган. Ташкентке барышкан. Өзбекстандын президенти нече жолу Кыргызстанга келген. Но бирок bunday деңгээлде бул практикалык маселелер чечилген эмес да. Анан бунчалык көп 22 документке бир сапардын içinde, рамкасында кол койгон эмес. Bundan buyerge бар президенттерimiz inov болуп, дос болуп, shunday жакшы мамилада болса, бүтүн өзбек кыргыз жаранларыга жакшылык болот деген үмүттөбүз. Садыр Жапаровдун Өзбекстанга болгон сапарынын алкагында 22 документке кол коюлду. Анда экономикалык алакаларды жандандыруудан тартып, аскердик кызматташтыкка чейин бардык тармактар камтылган. Бул иш сапар эки өлкөнүн кызматташуусун жаңы деңгээлге көтөрдү. Кол коюлган бир катар келишимдер эки элдин достугун чыңдоого бөлгө түзөт деген ишенимдер айтылууда. Өтө жакшы ишмердүүлүк, өтө жакшы келишимдер болду долбоорлордо. Аябай элге жагымдуу десек болот. Себеби ошол эң башкы эле ушул карым-катнаш, андан тышкары чек ара маселелеринен баштап ошо жөнөкөй улут элдердин достугунун деңгээлине чейинки маселелер каралды. Бул деген бир гана Кыргызстан элинин эмес, Өзбекстан элинде жалпы эле жарандардын күнүндүк жашоо турмушуна жана келечегине аябай чоң пайда болду десек болот. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелери боюнча ишти жакынкы 3 айдын ичинде бүтүрүү керек деген бүтүмгө келишкен. Жолугушуунун соңунда Өзбекстан Кыргызстанга 20 тез жардам унаасын белек кылган. Алмагүл Эркебай кызы, Бекмамат Султанов, 7 канал, Ош.